Баштадык анда. Райымбек Матраимов түрмөдөн чыгып кетип турго, буга эмне дейсиң деп личкага жазгандарга дагы, же ушул сыяктуу эле кызыгып аткандарга дагы ушул жерден эле жооп берип коеюн. Ооба, Райымбек Матраимов 200 миллион долларга тете каражатты мамлекетке кайтаргандан кийин ал үй камагына чыкты деп расмий айтылды. Коюлган айыптар боюнча карап келсек, эми алдыда сот чечим чыгарат жана ага же айып түрүндө, же камак түрүндө жаза бериши керек. Бул боюнча пикиримди билдирердин алдында мен бир аз тарыхка токтоло кетейин. Матраимов тууралуу, негизи эле бажыдагы уурулук тууралуу иликтөөнүн башы дегенде кесиптешим маркум Уланбек Эгизбаевке барып такалат. Менин колумда Уланбек каза болгондон кийин чыгарылган «Чындыкты издеп» деген китептин орусчасы турат. Мына ошол жерде анын иликтөөсү тууралуу дагы маалымат бар. 2017 жылдын башында жасаган экен жигит. Урматтуу көрөрмандар, биз жогоруда кыргыз бажысындагы контрабанданын масштабын чагылдырууга аракет кылдык. Албетте, айтылган фактылардын чын төгүнүн сот аныктайт деңизчи, бирок уурдалган акчалардын бюджетке кайтарылышынан үмүт үзбөй туралы. Анан 2018 жылы жайында улан каза болгондон кийин бул боюнча иликтөөлөрдү биз башка журналисттер уланттык. Азаттык, Клоп, OCCRP, Bellingcat жана башка медиалардын журналисттери биригип иликтөө жүргүзгөнбүз. Ошондо башка дагы толтура кылмыштар, фактылар калкып чыккан. Исмаил Матраимов атындагы фонддун жаңы ашкереленген демөөрчүлөрү кимдер? Алардын Абдукадыр менен Саймаитиге байланышы кандай? Билгиңиз келсе, биз менен болуңуз. Биздин биринчи иликтөөнүн өзөгү бул болду. Хабибулла Абдыкадыр аттуу чет өлкөлүк бизнесмен анын кол алдындагы Айеркен Саймайты аркылуу Кыргызстандан 700 миллион доллар акча жуулуп чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен. Райымбек Матраимов бажыдагы кызмат абалын пайдаланып, булардын Кыргызстан аркылуу мыйзамсыз ишкердик жүргүзүүсүн калкалап, көмөктөшүп, бул үчүн эбегейсиз суммада пара алып турган. Муну далилдер менен жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен ачык айкын айтып чыгарып бергенбиз. Анын паралуу жолдору дагы түрдүү болгондо, биринде Абдукадыр экөө Дубайдагы бир чоң курулушка инвестиция салса, биринде болсо ошол эле Саймайты чет өлкөгө чыгарган акчанын бир бөлүгү 100 миңдеген долларлар Матраимовдордун Исмаил Матраимов атындагы фондуна кайтып келип атат. Мунун баардыгы банктык расмий документтер менен тастыкталган. Азыр баардыгын санап отурбайын, бир нече иликтөөнү кааласаңар интернеттен ачып көрүп алсаңар болот. Анан мындан башка дагы жолдор менен Матраимов бажыдан эбегейсиз, мыйзамсыз байып уурдап турганын далилдер жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен айтып бергенбиз. Бул уурулукту ал өзү жана өзүнүн бажынын чечүүчү кызматтарына койгон жакын туугандары, дос жарлары, куда сөөктөрү аркылуу жүргүзүп келген. Биз ошол куда сөөк, дос жарлар, жакындарынын дагы аттарын тизмелеп айтып бергенбиз. Уурдаган каражатына эмне мүлктү алганын бүт баардыгын ачып тизмелеп көрсөтүп бергенбиз. Азыр дагы интернетте турат, таап көрүп алсаңыздар болот. Убагында Матраимов жалдаган журналисттер, фейк троллдор иликтөөнү жокко чыгарганга тырышып, болгон күчүн үрөштү. Кокуй ал берешен адам, март адам, кайрымдуулук кылат деп арамдан табылган байлыктын бир бөлүгүн, бир күкүмүн чачып койгонун бүтүндөй чоң иш катары шардана кылып, ошону менен актап кеткилери келди. Убагында факты жок деп президент Жээнбеков дагы аны коргоп туруп алды. Мына факты болсо мен дагы айтып атам. Мен баарын текшерем деп. Баарын чара көрөм деп атам. Упсаң, чара көрөм баарын факты болсо. Натыйжада Матраимов саясий карт бланш алып, 2020 жылы анын партиясы эбегейсиз акча чачып, парламентке өзү каалаган жыйынтык менен келе алды. Эгер ошондо элдин нааразычылыгы болбогондо, ошондо элдин нааразычылыгы болуп бийлик алмашпаганда, анда
азыркы натыйжанын бири дагы болмок эмес. Матраимов боюнча фактыларга, журналисттик иликтөөлөрдүн жыйынтыктарына адегенде Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевдин тандеми көңүл буруп, натыйжада ал эң адегенде 25 миллион долларга тете мүлкү каражаты мамлекетке кайтарылды. Бишкекте Элдорада деген соода үйү бар эле. Азыр калкты тейлөө борбору болуп калды. Мына ошол баш болуп мүлктөр өттү. 2023 жылдан баштап бажыда Матраимов жана Көлбаевке тиешеси бар деген 100дөн ашуун адам кызматтан алынды. Башка дагы мамлекеттик кызматтар Матраимовчулардан тазаланды. Матраимовдун жардамы менен жогорку кеңешке өтүп келген депутаттар мандаттарын тапшырып кетишти. Андан тышкары дагы мына 200 миллион долларга тете каражатты кайтарганын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 14 ноябрда билдирди. Райым Матраимов бюджетке, Кыргыз мамлекетинин бюджетине 200 миллион доллар акча төлөп, анан чыкты. 200 миллион доллар. Бул 2 миллион доллар эмес, 20 миллион доллар эмес. Нерде депутаттар жакшы билет. Бизнес кылган депутаттар. 200 миллион деген акча эмне деген акча экенин. Мына 200 миллион доллар акча төлөп чыкты. Бул сом менен алганда 17 миллиард сом. Бул акыркысында. Буга чейинкисинде почти 2,5 миллиард төлөгөн. Ошону менен 19,5 миллиард сом акчаны Райым Матраимов төлөдү. Так, туура анын бардыгын эле наличный төлөгөн жок. Аны имущество менен төлөдү. Бирок биз ошол төлөгөн имуществолордун бардыгын экспертизадан өткүзүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык да. Биз Ташиевдин билдирүүсүн текшерип, буга чейин Матраимовго таандык болуп келген Бишкектеги, Оштогу жана Ысык көлдөгү мүлктөрдүн бардыгы мамлекетке алынганын кадастрдын сайтынан биле алдык. Коррупциядан жабыркаган Кыргызстан үчүн бул чоң сумма. УКМК арест салган мүлктөр эми эреже боюнча аукцион аркылуу сатылып, андан түшкөн каражат, демек 200 миллион доллардан кем эмес акча мамлекеттин казынасына келип, элдин кызыкчылыгы мүдөөсү үчүн иштетилиш керек. Анткени акыр түбү бул сиздин, биздин, кыргызстандыктардын акчасы эмеспи? Эми Матраимовго байланыштуу абакта дагы отурушу керек эле, мынча эле төлөп койду, тиги бу деген пикирлер айтылып жатат. Бирок бир нерсени белгилеп кетүү керек. Бул прецедент болуп калды. Кыргызстандын тарыхында журналисттик иликтөөлөрдүн арты менен мамлекеттик күч органдары иш козгоп, кармап, камап, натыйжада мамлекетке уурдаганын кайтарган рекордтук сумма болду бул. Журналисттик иликтөөнүн арты менен табакташтарынын бардыгын кызматтан айдаган рекордтук мындай сан болду. Рекордтук санда анын тарапташтары кызматтан алынды. Бир нерсе эсиме түшөт да. Бала кезде, кичине кезимде бир гезит колума тийип калды. Анда Акаевдин учуру болчу. Ошол жерде Шалхар Жайсаңбаев деген киши Кыргызстандан 18 миллион долларды уурдап качып жоголду деген макала бар эле да. Анан таң калганым ушунчалык, Шалхар Жайсаңбаев деген аты дагы, уурдаган акчасы дагы азыркыга чейин эсимде калыптыр. Эми ошол уурулуктун изи сууду. Андан кийин дагы канчалаган уурулуктар болду, алар тууралуу жазылды, айтылды. Бирок мынчалык натыйжа болгон эмес. Биз адеп иликтөөнү баштаганда ишенген адамдар аз болгон. Эми койчу, айтып кала бересиңер да. Матраимов деген каякта, аны ким колдоп коргоп атат? Ал деген кол тийгиз, алыңар жетпейт, ана мына деген пикирлер көп болгон. Бирок акыры баары келип ордоруна коюлду деп ойлойм. Чындык баары бир чыгышы керек эле, чыкты деп ойлойм. Анан дагы бир нерсени айта кетиш керек. Мамлекеттин, элдин байлыгына кол салсамбы, уурдасамбы, көрүнбөйт да, билинбей калат да деген шылуундар, уурулар Матраимовдун башынан өткөндү бир эстеп коюш керек.